Абдан чоң ыраазычылык билгизип кетким келет да. Ушул финансовый секторго ушунчалык күйүп-бышып, чын дилинен жүрөгүнөн айтып аткан сөздөр болуп атат да, бул трибунада, бийик чоң трибунада айткан сөздөрүнө. Чынында эле ушул сферага абдан көңүл бурбасак, бүгүнкү күндө финансовый сектор аксагандыктан биздин бүткүл экономикабыз аксап атат да. Ошондуктан бүгүнкү Толкунбек Абдыгуловдун кетиши боюнча экөөбүз абдан катуу талкуулаштык, аябай келишпеген маселелер болду, бирок Кыргызда жакшы сөз бар, кеткен кишини эч качан жамандабайт деген. Мен Толкунбек Абдыгуловго ийгиликтерди гана каалайм. Мындан кийин ушул конструктивдүү чогуу иштешкенге дайыма даярмын деп айтып келем. Мындан кийин да ошондой позицияда кала берем. Айта турган нерсе, бүгүнкү күндө ушул 7 жылдын ичинде Улуттук банктын ишмердүүлүгүн аудит жасаш керек го деген мен ойду айткым келет да. Сиздерге Нурбек Омурбекович, сунуштайм да депутаттык комиссия түзүп, толук ушул 7 жылдык ишмердүүлүгүн Улуттук банктын аудит жасап, кийин дагы ушундай бир катачыларды кетирбеш үчүн, катачылыктар кетирбеш үчүн терең реформага барабыз деп айттык. Биринчи реформаны биз ушу финансовый сектордон башташ керек деген ойду айткым келди. Финансовый сектордо мындай тартип болсо, калган жак бардык жак тартип болот да. Ошону сиздерге чакырып кетем. Бүгүн ушундай туура чечим кабыл алсак, бири-бирибизди каралабастан, мына бүгүнкү күндө мына азыр айтып кетишти, менин адресиме абдан катуу сөздөрдү айтып атышат. Ыйык трибунадан келип туруп, ушундай сөздөрдү айтылган деген Нурбек Омурбекович, 1 минут кош берип койсоңуз, мен оюмду айтып алайын. Убакыт өтүп калды окшойт. Бул жерде бири-бирибизди каралап, бири-бирибизге мындайча айтканда мына эшикке чыгып азыр мен ушундай Мирлан Женчуроевго ушундай бир сунуш айтат элем. 20 секунд андан ашык бере албайм. Мирлан Женчуроев коллегабызга айтып кетким келет. Биз бири-бирибизге андай катуу сөз айтпайлы. Сиз мени эки эле жолду көрүп турам азырчы. Сиз менен же соттошушум керек, же болбосо мен эшикке чыгып бирме-бир чыгышым керек, эркекче ошондой иш кылышыбыз керек болуп турат да. Мындай нерсе эч качан бул жерде кайталанбаш керек деп айткым келет. Сиздер мындай жакшынакай форматта жакшынакай сүйлөгөндү үйрөнсөк, урматтуу коллегалар. Рахмат, кийинки сөз Никитенко Наталья Владимировна берилет. Уруксат берсеңиздер, мен Самат Кулукевичке рахматымды айтым келет да. Рахмат сизге, Самат Кулукевич. Сизге аман эсен, ийгиликтүү иштегиле да. Бизде мамлекеттик служащий болгондуктан этика бар да, ар дайым. Мен эч качан сизди жамандаган эмесмин. Но бирок эртеңден баштап мен свободный человек болгондо мен деле айтчу сөзүм бар. Мен деле айтам. Анда эч кандай эчтеке жок да. Сизге ийгилик ишиңизге. Рахмат.